Andan keyin buttun da zınası var ekan tuğanlar. Buttun da zınası var ekan. Бұл қандай десе, sen ошол не зынаға себепчи боло турган, делебени козгой турган, мисалы дискотекага сен басып бардыңбы? Бул же эмне? Буттун зынасы. Бул жерде барып туруп ошол жерде чоочумбүрөлөр менен бийледиңби? Бул буттун зынасы. Бутуң жок болсо бийлей албайсың, сен үйдө эле отурмаксың баягы жерде. Туурабы? Кудай сактасын. Мына ошол нерсени дагы биз этият болушубуз керек тугандар. Анан бизде негизги маселе ошол буттун зынасы көбүнчө бул жаңы жылдарда көп башталат да бизде. Корпоратив деп коет. Жумушунда иштегендер өзүнчө жыйналат. Эч ким аял нерсти барбайт ал жергечи. Ошол жерде иштеген аялдар да күйөөсүн нерсти барбайт баягы жерде. Көрбөйсүңөр? Мына бузукулуктун башаты ошол жерде да. Кудай сактасын. Ошондон кийин канча ажырашуулар болуп атат, үй бүлөлөр бузулуп атат, талкаланып атат үй бүлөлөр. Жаш балдар жетим калып атат. Аялдар жесир калып атат, тирүү жесир калып атат баягы жерде. Ошол эмне? Корпоративдин айынан. Кудай таалам өз сактасын. Ошол нерсени токтотуш керек. Ал жерде мисалы жумушта иштегендерге гана деген бул өзүнчө бул шайтандын саясаты да. Жумуштагылар отурса болбойт бекен деп. Болбойт. Ал кимдин семьясы бар, семьясы менен бар үйдө отура берсин. Не кылат ал жерде? Отурсун өзүнүн үй бүлөсү менен. Бизде шариятыбыз боюнча эгерде аял заты бир жумушта иштеймин десе, эркектерге аралашып иштей турган жумуш болсо, ошого жооп бербеш керек. Эркек милдеттүү түрдө өзү үйдө отуруп өзү багыш керек. Ал жерде эркектер менен аралашып иштей турган болсо, акчасы айлыгы жакшы экен деп туруп уруксат берген арам. Болбойт андай жерге иштегенге. Ал жерде жанакы айткандай эле эмне? Зына башталат ал жерде эмне? Көздүн зынасы бар, тилдин зынасы бар, колдун зынасы бар, кулактын зынасы бар дегенде. Бүт бар ошол жерден башталат да. Кудай сактасын. Ошол жагынан биз этият бололу туугандар.